Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Марипов: экономикада оң жылыштар бар, бирок алдыда иштеле турган маселелер арбын. Ушул жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономикада оң жылыштар бар, ошол эле учурда алдыда иштеле турган маселелер арбын. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов биринчи жарым жылдыкта өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын караган министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында билдирди деп кабарлайт министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Товарды маркалоо ишке киргизилди. Ал бюджетти салыктык кирешелер менен толтурууга шарт түзө баштады. Быйыл бюджеттик каражаттын тартыштыгына, COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүгө кеткен чыгымдарга карабастан, биз бир катар салыктарды төлөөдөн бошотуу жана салыктык жеңилдиктерди түзүү боюнча белгилүү кадамдарды жасадык. Бул аракеттерди Кыргыз Республикасынын президенти колдоду. Экономикалык жана фискалдык саясаттагы айрым чаралардын натыйжасында салыктын ар бир түрү боюнча салыктык түшүүлөрдүн көлөмү 20%дан 40%га чейин жогорулады. Ошондой эле бул жылы медицина, маданият жана аскер кызматкерлеринин айлык акылары жогорулатылды, деди ал. Улукбек Марипов белгилегендей, өлкөнүн азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу маселелери Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин өзгөчө көзөмөлүндө. Күзгү-кышкы жылытуу мезгилинин ийгиликтүү өтүшүн, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуунун, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун камсыздоонун маанилүүлүгүн Марипов өзгөчө белгиледи. Кабыл алынган антикризистик план толугу менен аткарылышы керек. Жылдын аягында анын аткарылышына баа берилет. Эң негизгиси күзгү-кышкы жылытуу мезгилинин ийгиликтүү өтүшүн камсыз кылуу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо. Мындан ары республиканын ар бир району үчүн инвестицияларды тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу зарыл. Мындан тышкары салык жана бажы процедураларын санариптештирүү боюнча иштерди күчөтүү керек, деди ал. Бишкекте афганистандык качкындар митингге чыкты. Афганистандан келген качкындар Бишкекте митингге чыкты. Алар Бириккен Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесине чогулушкан. Митингдин катышуучулары аларга АКШ, Канада жана Батыш Европа өлкөлөрүнө кирүүгө уруксат кагаздарын берүүнү талап кылышууда. Акцияга көзөмөл кылып турган укук коргоо органдары чогулгандардын таркап кетүүсүн талап кылышты. Наразычылык акциянын катышуучуларынын айтымында алардын айрымдарын милиция кызматкерлери күч колдонуп алып кетишкен. Белгилей кетсек, буга чейин афгандык качкындар АКШ элчилигине дал ушундай талаптарды коюп наразычылыкка чыгышкан. Москвада кыргызстандыктардын катышуусунда 916 кылмыш катталган. 24 августта Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Кара Самат Россиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгынын ыкчам иштери боюнча башчысынын орун басары Александр Половинка менен жолугушту. Россиядагы элчиликтин билдирүүсүнө караганда, Москва полициясынын жетекчилиги 2019 жылдан бери Кыргызстандын жарандары тарабынан Москвада жасалган кылмыштардын жана укук бузуулардын саны кыйла көбөйгөнүн билдирди. 2021 жылдын 7 айында эле Москвада Кыргызстандын жарандарынын катышуусу менен 916 кылмыш негизинен адамга каршы катталган. Көбүнчө мыйзамсыз аракеттерди Кыргызстандын жарандары өз мекендештерине карата жасашкан деп айтылат маалыматта. Исхак Масалиев Оштун мэрлигине талапкер Мамбетовду маңкурт деп атады. Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов мэр болгондон кийин шаарда орнотулган Владимир Лелиндин эстелигин бузууну ойлонуп жаткандыгын экс-депутат Исхак Масалиев социалдык тармактагы баракчасында жарыялады. Халк ушундай чечим кабыл алса эстелик бузулат деген саясатчы мэрликке талапкердин сөзүн келтирип, Оштодагы көйгөйлөр жокпу деп жазды. Лелиндин эстелиги менен күрөшүү үчүн кандай маңкурт болушум керек? Ал балыкчыдагы эстеликти алып салды. Шаардыктардын жашоосу мындан жакшырдыбы? Эми Ош калдыбы? Алмазиним, тынчтанууңузду сурайм. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө шарт түзгөн эң маанилүү адамдардын бири Владимир Лелин болгон жана бул менен эч ким талаша албайт. Экономиканы жакшырткыла, завод-фабрикаларды жандандыргыла, мектептер менен ооруканаларды кургула, деди Масалиев. Эске сала кетсек, Ош шаарынын мэрин шайлоо 26 августта өтөт. Бул кызматка Алмаз Мамбетов жалгыз талапкер. Ал 2014-2019 жылдары Балыкчы шаарынын мэри болгон. Шамурза Бөрүкулов, Ак жол уке.
Атыңа затың жарашкан ак жолтой жигит чыгыпсың. Өзүңдө пешенеңден нур чачыраган жылдыздуу бала экенсиң. Душман сүйдүрүп, дос күйдүрүп айтат деп коюшат. Оюңа кеткен нерсени өз убагында айтып койбой, кийин кеч болгондо айттың, мен дал ушундай ойлогон элем деп алаканың менен тизеңи чапкандан кимге пайда? Эмес угуптур, таланттуу адамдардын баары эле келген ийгиликти, даңазаны, бийликти, байлыкты көтөрө ала беришпейт. Көпчүлүгү жылдыз оорусу менен ооруп калышып, баштаган жолун тез эле туңгуйукка алып барып такап коюшат. Ал туңгуюк ар кандай болушу мүмкүн. Бири үй бүлөсүнөн ажыраса, экинчиси жоро достордон, үчүнчүсү жүрүш турушунан бузулуп кетсе, дагы бирөө араккор болуп көчөдө калып кетип жаткан болот. Ошондуктан сага айтарым, дал ушул оорудан этият бол. Өткөндө кайсыл бир кийимиңди аукционго койгонуңду угуп, мындай кадамдарды жасоого али эрте эмес бекен деген ойго кеттим. Туура, сен аны кайрымдуулук иштер үчүн жумшай турганыңды айттың. Бирок Кудай буйруса, сени алдыда көп ийгиликтер, чоң жеңиштер күтүп турат. Сенин жеңишиң, кыргыз элинин жеңиши. Ошол үчүн биз сени жаман сөздөрдөн, кыйшык көздөрдөн сакташыбыз керек. Алдыда кайрымдуулук иштерди кылганга мүмкүнчүлүктөрүң көп. Анан дагы кийинки жарышта мен сөзсүз алтын медаль алып келем деген сөздү да көп жерде айтып жатасың. Ылайым эле максатыңа жет. Алтын медаль алып, Кыргызстандын желегин көтөрүп, кыргыздарды дүйнө жүзүнө, элине даңазалай бер. Ошентсе да алдын ала ушундай сөздөрдү айтыштан, аукцион деген мааниси анча деле жакшы эмес аракеттерден этият бол демекчимин. Кыскасы, орустар айтмакчы скромный, а кыргызча сыпаа болуп жүрсөң, атыңа затың жарашып калмак. Атаңдай болгон адамдын сөзүн туура кабыл аласың деген ойдомун. Менин сага оюм түз. Ошол үчүн Японияга кетип жатканыңда сага батамы берип, 2 куплет төмөнкү ырды жазган болчумун. Аалам уксун ак жол сенин атыңды, даңазала кыргыз деген калкыңды, ак батабыз алга сүрөп өзүңдү намыс үчүн алып келгин алтында. Даңкың чыксын ак жол баатыр балбаным, дүңгүрөсүн алтын медаль алганың, дүйнө көрсүн дүбүртүнөн кыргыздын душмандары жер кучактап калганын. Тазабек Икрамов: кыргыз эли жери Жапаровдун менчиги эмес. Депутат Тазабек Икрамов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика министри Акылбек Жапаровду катуу сынга алып, өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жазып чыкты. Ал өз билдирүүсүндө министр Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө шек келтирген сөзү үчүн жооп бериши керектигин айткан. Акылбек Жапаров мырза, соц тармактарда сиздин Кыргызстандын 90%га жакын жарандары Россия Федерациясына кошулууга кызыктар деген пикириңиз жарыяланды. Мындай пикирди кайсы учурда, кайда айтканыңыз белгисиз. Ошентсе да кыргыз саясатында активдүү аралашкан адам, мамлекеттик кызматкер катары бул билдирүүңүз мамлекеттүүлүккө шек келтирип, эгемен Кыргызстаныбыздын эркиндигин көз көрүнө тебелеп жатат деп кескин сындайм. Миңдеген жылдар эгемендүүлүк үчүн канын, жанын курмандыкка чалып келген, ата-бабаларыбыз мурастап келген ала тообузга чыккынчылык кылганга барабар аракеттеги билдирүүңүз үчүн жалпы кыргызстандыктардын алдында кечирим сурап, күнөөңүздү моюнга аласыз деп ишенем. Кыргыз эли жери Акылбек Жапаровдун менчиги эмес, 6 миллиондон ашык кыргызстандыктар сиздин пикирди колдобойт деп билдирүү калтырган. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамбетов жаңы өнөр жай комплексин ачты. Ал базага алтын капсула салган соң, бетондун биринчи партиясын алтын күрөк менен чуңкурга таштады. Өлкөнүн эң ири Галкиныш газ кени жайгашкан жерде жаңы скважиналардын ачылышынан тартылган кадрлар Түркмөн телевидениясы аркылуу көрсөтүлдү. Алар республиканын башчысы комплекстин түбүнө алтын капсула салууну кантип жасаарын сүрөттөйт. Бул үчүн ал аны алтын чүкөнү ылдый түшүрөт, андан кийин анын артына алтын дөңгөлөктүн алтын күрөгүнүн жардамы менен чогултулган эритменин бир бөлүгүн жөнөтөт. Жолугушуунун расмий бөлүгүнүн алдында президент алтын комбайндын фонунда турган балдардын сөздөрүн укту.